Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы Ак Терек айыл аймагында 7 айыл бар. 3500 түтүндөн ашык эл жашайт. Жергиликтүү тургундар мал чарбасы, дыйканчылык, чакан өндүрүштөрү менен бирге эс алуучуларды тейлөө менен эмгектенет. Дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде Барбулак пансионатынын минералдуу суусунда дарлык касиети бар. Жер астынан буругулап чыгарылган жылуу сууларга өтө бай. Алгач бул ысык сууну 1980-жылдары Бакир Чодобаев аттуу окумуштуу геолог ачкан. Минералдуу суунун химиялык курамы сульфат, хлорид, кальций, натрий, а газдардан азот басымдуулук кылат. Ошондой эле жез, коргошун, цинк, фтор, никель, бром дагы бир нече микрокомпоненттерден турат. Бул жерге дагы ушул инвесторлор тарабынан бизге сунуш түшкөн. Ошол себептен биз бул жерди 5 сотый жерди конкурстукка коюп, ошол конкурстун негизинде бул ишкерлерге берилди. Бул жерден болсо ушул айыл өкмөтүнүн бюджетине бир билинээрлик деңгээлде бул жерге салык, андан тышкары аренда акылары түшөт. Ошол себептен биз дагы ошо бүгүнкү күндө кубанычта болуп атабыз. Бул жер азыр 25 жылга ижарага берилди. Жеке менчикке берилип кеткен жок. Бул эгер 25 жыл мөөнөт өткөндөн кийин бул айыл өкмөттө калат. Бизде келишимдер боюнча ошондой. Же болбосо кайра узартып берсек да болот өздөрүнө эле. Максатта ушул элибизге бир жардам тиет деген ойдобуз. Суубуз абдан пайдалуу суу, минеральный вода. Мындан сырткары ички органдарга, ашказан-боор, суставтарга көптөгөн адамдар келишет. Буюрса Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми биз да сүйүнүп жатабыз. Элге дагы жакшы бир пайдасын тийгизет деген үмүттөбүз. Ден соолукту чыңдоо, туризмди өнүктүрүү иштеринин алкагында жарандардын жашоосун жакшыртууга, муктаждыктарды жоюуга көмөкчү болуп, өз мекенине кызмат кылып келаткан чыгаан эр-азаматтардын бири Нурбек Кубандыков. Бул ирет минералдык булактан ыңгайлуу, заманбап, ден соолукту чыңдоочу Русалка аттуу бассейн куруп берди. Тоң районуна караштуу Ак Терек айыл өкмөтүндө Барбулак пансионаты жайгашкан жер бул. Бул урагандан бери бул жерде жөн гана бассейн, ванна болуп келген. Андан кийин ушу элдин көптөгөн иштердин каалоосу менен ушундай болсо деп бассейн болсо жакшы болот деген идея жаралган. Бул идея негизги багабыз Мукаев Эркинбек агабыздын идеясы болчу. Ал киши өтүп кеткенге байланыштуу ар жагын улап ушул бассейнди курууга буюрса ачыласың деп турабыз. Ушунун пайдачылыгы көптөгөн ооруларга аябай пайдалуу. Нурбек менен Султандын элге пайдалуу кылып, элдин ден соолугу үчүн ачылыш жасап атат. Бул Нурбек да көп иштерди кылды, жакшы пайдаларды келтирип атат. Бактылуу болсун. Ишкылып мындан ары дагы иштери көп. Жыла берсин астыга. Нурбек Кубандыков элдин турмуштук көйгөйлөрүн чечүү маселелеринде жоомарттык менен көмөктөшүп жүрөт. Маселен, Ысык-Көл облусундагы Тоң районунун Коңур Өлөң айылына тез жардам автоунааларын алып берип, эс алуу жайларын, мечит, монча салып, жана спорт оюндарынын мелдештерин уюштурууну камсыздоо жаатында көптөгөн иштерди жасап, футбол аянтчасын дагы куруп берген. Облустун социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө кошкон жигердүү салымы жана коомдук иштерде активдүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы, дагы көптөгөн сыйлыктар ыйгарылып келет. Салынып атканда 1 жылдын жүзү болду. Өзүнүн салымы баасы 6 миллионго келип такалды. Бул бассейндин жакшы жери, бул ден соолукка аябай пайдалуу. Бул жайык иш иштеп турган бассейн болот. Биздин уулубуз Мукаев Нурбек ушул Барбулак ысык суусуна Русалка аттуу бассейн куруп берди. Эми бул элдин ден соолугуна, эки жактан келген туристтерге, кыргыз элибизге, жерибизге чоң салымын кошот деп ойлойбуз. Элдин ден соолугу үчүн чоң киреше мамлекетибиздин байлыктары болуп эсептелет. Мамлекетибизге чоң эле киреше алып келет деп ойлойбуз. Келип турабыз, мурун деле келчүбүз. Бирок эми азыр бассейн жаңы ачылгандыгы үчүн дайым келип турабыз. Эң пайдалуу жалпы элибиз кыргызстандыктар жер жүзүнөн келип түшсөңүздөр болот. Анан мынакей могу бассейндин ичине жеке эле чоң эле кишилер эмес, балдарга да ылайыкташтырып, жакшынакай салыныптыр. Бардык жактан коопсуздукту сактаган жакшы жер экен буюрса. Аябай кубанычтабыз. Бияка көп эс алуучулар келет деп толук ишенебиз.
Актерек айыл аймагындагы мына ушул көл жээгине келе турган 4 чакырым жол элди түйшүккө салат. Бирок мындан ары Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги өз карамагына алып, жолду оңдоо иштери башталары айтылды. Дээрлик 4 чакырым, тагыраак айтканда 4 километр 26 метрди түзгөн аралыктагы ушул кумшагыл жолу. Бул буга чейин эч кандай эч кимдин карамагында эмес болчу, мындай айтканда орусча айтканда бескозный эле. Бул боюнча биз президентибизге дагы, президенттик аппаратка дагы жана транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаевка дагы кат жөнөттүк. Барбулак термоминералдык суусуна кетчү жолду өз транспорт министрлигинин балансына алуу боюнча өзүбүздүн тиешелүү документтерибизди жана катыбыз менен кайрылдык. Кудайга шүгүр, ошол азыр транспорт министрлиги өз карамагына алуу үчүн баягы бизден сураган тиешелүү документтерин бердик жана ушул азыр ушул иш кагаздарын даярдап атышат бүгүнкү күндө. Эми бул алынып калса, транспорт министрлигинин карамагына алынып калса, бул аябай жакшы болот эле. Жакшылык өзү жакшы, баасы кымбат. Андан да аны жасоо кымбатыраак. Кыргыздын этикасында адамдын көпчүлүкчүл гуманисттик концепциясы камтылган. Ошондуктан жеке кирт баш эмес, эл жеринин тагдырын ойлогон, айкөлдүк менен эл үчүн кам көргөн чыгаан уулдардын эмгеги өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот.